Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Ушундай кырдаалда түз эфирге чыгууга туура келип турат. Азыр көрүүчүлөр көбөйсүн. Көбөйгөндөн кийин мен жалпы элге кайрылуу жасамакмын. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарга биринчиден сабырдуулукка тилеймин. Сабырдуулук болуңуздар, сабырдуу болуңуздар. Экинчиден, мына бүгүн кечетен бери ушундай акыбалда бийлик алмашып атат, тилекке каршы. Ушундай кан төгүүсүз, тынчтык жолу менен алмашса жакшы болмок. Бирок эми болор иш болду, боосу канды дейт. Мен сиздерге кайрылып аткандын себеби кыскача бир тарыхка токтоло кетейин. Анткени бул бүгүнкү күнү азыркы ушул убакта маанилүү. Мен саясатка 2005-жылы келдим. Мындан 15 жыл мурун жаңыдан саясатка келдим. Ал убакта 75 округтан 75 депутат шайланып келчү. Бир мандаттуу округтан түп округунан шайланып келгенмин. Улам бирөө чалып, мындай тоскоол болуп атат да, ошон үчүн кечиресиздер, анда-санда үзүлүп кетип атса. Келип 2 жыл депутат болгондон кийин, 2 жылдын ичинде 2 жыл депутат болдум 2007-жылга чейин. Саясатка жаңы аралашкан киши катары аркы беркиге көнүп, тияк биягын билгиче чейин 2 жыл өтүп кетти. 2 жылдан кийин бизди таратып ийди, 1 жыл жумушу жок жүрдүм. 1 жылдан кийин Курманбек Бакиев чакырып өзү ушу комиссар болуп иштеп бер деди. Мейли, мен иштеп берейин, мыйзам менен иштеймин. Бирок мен эч кимге баш иймейин, түздөн түз биз сиз менен иштеймин дедим. Макул деп комиссар кылды. Комиссар болуп 2010-жылга чейин дагы 2 жыл иштедим. 2010-жылы революция болду. Өзүңүздөр билесиздер, экинчи революция. Андан кийин ошо август айына, сентябрь айына чейин комиссар болуп отуруп, 2010-жылы ата журт менен депутаттыкка бардым. Ошол депутаттыкка 2010-жылга чейин ушу саясаттан мен жакшы бардыгын баягы жаңы келген киши катары 2005-тен 2007-ге чейин, андан кийин комиссар болуп иштеген мезгилдерде, ушул аралыктарда мен саясатта жүрүп, бардыгын көрдүм. Чиновниктердин ким экенин, кимиси кайсы жерден ичип жейт экенин, кимиси кай жерде дойласы бар экенин баарын көрдүм. 2010-жылы келип, 2011-жылга чейин иштедик депутат болуп. Сот системасы боюнча комитетти жетектедим. 4 айдын ичинде 5 мыйзамды өзгөртүп сотторго. Ошол сот реформасын жасайлы дегенде, мыйзамдар өтүп атканда, жазылып атканда, ушу убактылуу өкмөт, анда 14 мүчөсү эмес беле, Отунбаева баштаган, Атамбаев, Текебаев, жана башкалар. Жазып атканда, жогорку кеңештен өтүп атканда, булар көп көңүл бурган эмес. Анан кийин практика жүзүндө сот реформасы башталганда, булар билди. Анткени жогорку сот менен Конституциялык палата өтүп, бай ошо реформа жүрсө, сот системасы кандай иш алып барат, ошону булар практика жүзүндө билип калды. Анткени жогорку кеңештен Конституциялык палатанын соттору, анан жогорку соттор өтүп баштаган. Ошентип анан булар бардыгы каршы чыгып, Отунбаева, Атамбаев, бардыгы ошол палатадагы депутаттар керек болсо каршы чыкты дагы. Мени бир 100дөй адамды алып келип, аялдар бар арасында бөтөлкө ыргыттырып, тапичка ыргыттырып, Садыр Жапаров деген ата журттун сотторун коюп алыптыр. Анан антип атыптыр, минтип атыптыр, өзүнүн жакын тууганын коюп алыптыр, Замир Базарбеков деген деп ушундай кылып
тоскоолдук кылып туруп мени комитеттиктен алып түшүп баягы сот реформасын токтотуп салышкан. Токтотуп салышып, Токтогул Туманов дегенди коюп комитеттин башчылыгына кайра 5 мыйзамды жазып, башка мен жазган мыйзамдан, мен дебейм, авторлору бар, чогуу депутаттар болчубуз, 5-6 депутат. Ошол мыйзамдын баарын токтотуп туруп, өзүлөрү 6 ай бою кайрадан мыйзам жазышкан. Мына бүгүнкү ошол мыйзам бүгүнкү чөнтөк сотторду түзүп алышкан. Булар эмнеден корккон? Убактылуу өкмөт. Убактылуу өкмөт эгерде сот системасы реформа болуп кетип, ошол мен жасап аткан реформа өтүп кетсе, анда бул убактылуу өкмөттүн дагы ким экенине карабай, президентиңби, депутатыңбы, же премьер-министриңби, ким экенине карабай, Европадагыдай, Америкадагыдай сот системасы түзүлүп калмак. А булар болсо баягы апрелдеки кан төгүлүү боюнча, андан кийинки түштүк окуясындагы баягы улуттар аралык кагылышуудагы ушундай акыбалга жооп берип калат экенбиз, бизди дагы жоопко тартат экен сот, бизге баш ийбей калат экен деген ушундай арам ой менен ошол реформаны токтотушкан. Токтотуп туруп кайра бүгүнкү сот системасы бул Ак үйдүн парламентинде дагы десек болот чөнтөк соттору. Мыйзам ошондой жазылган. Анткени мыйзамды өзүлөрү ошондой жазган. Президент же болбосо депутат же болбосо ошо аппараттын бир руководитель аппаратты бияка эле коелу. Мынакей турмушта көрдүңүздөр, биздин эмеден тажрыйбадан өттү, мынакей ушу турмушта өттү. Бая Манас Арабаев деген, андан кийин Индира Жолдубаева деген, ушундай эле жөнөкөй эле бая начальник отделдер. Жөнөкөй эле начальник отделдер чалса сотту. Керек болсо сотторду атууга кетиресиң муну деп заказ берсе дагы бүгүнкү соттор ошону аткарат. Анткени мыйзам ошондой жазылып калган. Мына ошонун кесепетинен биз бүгүн ушундай акыбалга келдик. Бул биринчиси. Экинчиси, Кумтөр боюнча. Мен маселени Кумтөр боюнча көтөрдүм, аны баарыңыздар билесиздер. Бул Кумтөр Кыргызстандын эле мафиясы эмес, бул дүйнөлүк мафия, дүйнө жүзү боюнча мафия. Аны көтөрүп чыкканыбыз үчүн мынакей Камчыбек Ташиев болуп көтөрүп чыкканбыз. 2012 жылы муну дагы парламент сатылып кетип, ошол канадалык компанияга. Эми бардыгы дебеймин, ошол мезгилде көпчүлүгү десем болот. Биз тарапта болуп, Кумтөр элге өтсүн, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына иштесин деген депутаттар дагы болгон. Бирок алар азчылыкты түзүп калганбыз. Бир 35-37 депутатты түзүп калганбыз. Калганынын бардыгы сатылып кетишкен. Сатылбаганы Атамбаев менен Бабановдун заказын аткарган, бирөө премьер-министр, бирөө президент болчу. Мен мына беттерин эле айтам, бүгүн айтып атам, мурда деле айтып келгенмин муну. Ошонун кесепетинен мына бүгүнкү күнгө чейин Кумтөр элге иштебей, бир саналуу чиновниктердин пайдасына иштеп, анан калган бүтүндөй жалпы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин байлыгын тышка ташып кетип жатышат бүгүнкү күндө мына. Биз аны токтото албай келебиз. Мына ушуну менен 10 жылдан бери күрөшүп келатабыз. 2012 жылы биринчи жолу камалганбыз. Анда Камчыбек Ташиев баягы кашан аттап кетти деген шылтоо менен КТР, ЛТР, 5-канал, НТСтан бизди эл душманы катары көрсөтүп, мынакей Бакиевчилер болчу, Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров Бакиевке реванш алыш үчүн келген, Бакиевден каржы алып атышат деген ушундай передачаларды кетирип, элдин бардыгынын тең жүзүн биз жакка тескери буруп, бизди эл душманы катары көргөзүп койгон. Биз ошол мезгилде мындай саналуу гана адамдар бизди түшүнүп, информацияны толук алып, маалыматты колдоп жүргөн болчу. Мына 2017 жылы келдим кайра, мен күрөштү токтоткон жокмун, мени камашты. Бүгүн Кудай жалгап 21-кылым, мына бүгүн сиздер менен түз эфирде эч кандай КТР да жок, ЛТР да жок эле элге маалыматты мына ушул кол телефон аркылуу жеткиргенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Кудайдын ушунусуна тобо десем болот. Эми урматтуу эл журт, мурда элди күнөөлөгөнгө болбойт, анткени көп элге маалымат жеткен эмес. Жетсе дагы маалыматты тескери берип турган.
эл душманы катары көрсөтүп турган, ошон үчүн элдер көп колдобой аткансыңар. Эми мына Кудай жалгап элге түз эфирге чыгып маалыматты бир заматтын ичинде бүтүндөй Кыргызстанга жеткире турган мүмкүнчүлүк ачылып отурат. Ушундан пайдаланып сиздерге кайрылып атамын. Эми кечеүнкү окуя боюнча мынчалык болбош керек эле, кан төгүүсүз бийликти алмаштырсак болмок. Бирок болор иш болду, боосу канды дейт эми. Эми мындан ары эмне кылышыбыз керек деген маселе турат. Эми мен жолдорун айтайын. Эмне кылыш керек экенибизди. Мен аянтка келдим, Ала Тоо аянтына элдин алдына чыгып сүйлөдүм. Бирок микрофон жакшы эмес экен, жакшы угулбай койду. 1 саат туруп кеттик. Бишкектин ичин бир кыдырып чыктык. Акыбал өтө оор. Мекемени бар басып алуулар болуп атат. ГКМБны бирөө басып алды дейт, прокуратурага бирөөнү апарып коюп атат дейт, МВДга, министрликке. Мындай кылган, урматтуу эл журт, болбойт. Бул каракчылык жолу. Эми эгерде мага ишенсеңиздер, мен сиздерге элге жолун көрсөтүп берейин. Бүгүн мындай кылбастан ата мекениңсиңби, жото мекениңсиңби, чоң казатыңсыңбы же башкасыңбы, бардыгыңар элдерди тараткыла. Буну менен биз жакшылыкка барбайбыз. Бул жол менен басып алуу, каракчылык жолу менен барбайлы. Бир гана жолу бар. Мына 2010-жылы да так ушундай болуп, ар ким барып эле өзүнүн талпасы менен барып туруп эле басып алып, ош жерде отуруп алып 6 ай иштегенсиңер, убактылуу өкмөттөр. Анан 14 кишиде убактылуу өкмөт деп түзүп алгансыңар. Түзүп алып туруп, ар кайсы жака ушундай тартып атып, бая шука, лебедь, рак сыяктуу тартып атып, кийин ошо бүгүнкү күндө мына 10 жылдан бери талкалады, мамлекетти талкалады го. Ушундай бир системаны түзүп салгансыңар, баш мыйзамды. Бүгүн дагы ошол кайталанганы турат. Ошону кайталабаш үчүн андан көрөкчө бардыгыбыз биригип, сабырдуулук менен, анан мен кыйын, сен кыйын деп, же болбосо бир өчүң бар болсо ошону жек көрүп, мен сенден өч алам дебестен, сабырдуулук менен чечелик. Урматтуу эл журт. Мына Ала Тоо аянтында дагы 10 000 деген адам турат. Мен сиздерге кайрыламын. Азыр аякта туруштун, Ак үйдө туруштун, же болбосо бир КТРды барып басып алыптыр деп атат Атамбаевдин кишилери деп антпеңиздер. Муну менен жол чечилбейт. Муну менен биз жакшылыкка барбайбыз. Жолу мына бүгүнкү действующий парламентти 61 депутатты чогултуп, бирөөнүн чекесине чертпей, эми болду, болор иш болду. Мындан эч ким утуп кетпейбиз. Бирөөнүн чекесине чертпей, 61 депутатты чогултуп, парламентке чогултуп, легитимдештиришибиз керек бийликти. Премьер-министр, ИО президент деп бир адамды коюш керек. Анан убактылуу өкмөт, анан элдик өкмөт деген ал болбогон окат. Азыр ким күчтүү болсо ошол өз жагына адыялды тартат дагы жакшылык алып келбейт. Бүгүнкү системаны кармап туруш керек. Макул, министр жаманбы, губернатор жаманбы, аким жаманбы, мисалы элге жакпайт, азыр шайлоодо ушундай эл жек көрүп калды, айыл өкмөт жаманбы. Мейли, алар өзлөрүнүн мындай кандай десем, ушу бир совеси болсо, арыз жазып өзлөрү кетсин, замдарына таштасын. Ушул система максимум 3 ай, болбосо 2 айга чейин иштеп туруш керек. ИО премьер-министр, то есть премьер-министр ИО президентага баш ийип иштеп туруш керек. Зам министрлер менен ошол иш алып барыш керек. Андан сырткары, мына азыр ушул элден турган ошол ИО президент ушул күчтөрдөн турган, азыркы күчтөрдөн турган конституциялык кеңешмени түзө коюш керек. Анан баякы конституциялык кеңешме дагы ар ким өз көмөчүнө гүл тартпастан бир мындай иши жок. Азыр бүгүнкү бийликте эмес. Анан эртең ошол конституция менен бийликке бара турган адам эмес. Ошондой адамдардан, калыс адамдардан, мына МПОшники кирсин, көз карандысыз эксперти кирсин, ушул юристтер кирсин, жана башка экономисттер бардык тармактардан болсун. 30 адам, 35 адам болуп, конституциянын ошону талкуулап, элге алып чыгып, эл менен кеңешип туруп, 2 айдын ичинде, эгерде талаш тартыштарды жарата турган болсо,
анда 3 айга созулуп кетиши мүмкүн. 3 айдын ичинде биз жаңы системаны киргизишибиз керек. Референдум аркылуу киргизишибиз керек дагы. Президенттик шайлоону да экөөнү тең бир өткөрүп алышыбыз керек. Ошондо 3 айдан кийин, 3 айга чейин ушул система туруш керек. Эмне үчүн дегенде, азыр бизди кошуна өлкөлөр дагы тааныш керек. Легитимдүү президент, ИО президент болсо да легитимдүү президенти деп тааныш керек. Биз муну мыйзамдаштырып коюшубуз керек. Антпесек бул эл аралык коомчулукка дагы таасирин берет. Анан бул кыргыздар дагы биз өзүбүз тарап тынчтыкты сакташыңыздарды мен өтүнүп кетет элем. Азырынча ушул. Дагы түз эфирге чыккыча чейин саламатта болуңуздар.